же болбосо кандайдыр бир жансыз нерселер дагы болушу мүмкүн. Демек, түшүнүктүн ордуна жандуу жана жансыз нерселер болушу мүмкүн жана анын мезгили. Же болбосо түшүнүктүн ордуна дагы бир процесс болушу мүмкүн, же болбосо бир activity деп коебуз, activity болушу мүмкүн. Так, мисал алалы, каникул, эс алуу. Каникул мезгилинде биз эс алабыз, Так. А. Январь катуу иштөө. Б. Шашке уктап жатуу. В. Сынак чыргап отуруу. Г. Майрам көңүл ачуу. Демек, бул жерде биз сынак учурунда жыргап отуруу деген туура эмес. Шашке учурунда уктап жатуу деген туура эмес. Январда катуу иштөө деген дагы туура эмес. Демек, майрамда көңүл ачуу, негизи майрам көңүл ачуу үчүн уюштурулат. Демек, бизде Г варианты туура экен. Так. Дагы башка мисал алсак, мисалы, күндүз жумуш, Асы түш музыка, Б. Бей байлоо. Так. Всы жаз, айдоо, Г түн сынак. Эми карагыла, күндүз биз негизи күндүзгү убакытты жумуш үчүн колдонобуз, Түштө музыка деген туура эмес. Кечинде бей байлоо өтө конкреттүү иштелген вариант болуп калат. Андан башка да иштерди кылабыз, Жазында айдоо иштери жүрөт. Негизи ушул вариант туура. Түн сынак деген дагы туура эмес. Эми карагыла, шашке деген эмне экенин билесиңерби? Шашке деген бул эртең менен түшкү убакыттын түшкө чейинки ортосундагы бир убакыт божомол менен саат 11 чамасы болот. Күндүзгү саат 11-дин тегерегин биз көбүнчө шашке деп коебуз. Так, кийинкиси. Түшүнүк, орун байланышы. Бул жерде түшүнүк катары дагы деле адам болушу мүмкүн, кандайдыр бир зат болушу мүмкүн, жаныбар жана башка нерселер болушу мүмкүн. Жана анын орду. Эми орду дегенде, ал ордунда ошол адам эмне кылат? Ошого дагы көңүл бурушубуз керек. Мисалы, ашпоз, ашкана. Ашпоз ашканада иштейт, кызмат көрсөтөт. Так. Ашпоз ашканада кызмат көрсөтөт. Ал эми кардар мүкөндөн кызмат алат, Бейтап ооруканадан кызмат алат. Конок мейманканадан кызмат алат. Мугалим мектепте кызмат көрсөтөт. Карагыла эми, иштейт деген бул кызмат көрсөтүү. Ал эми кызмат алуу деген бул мисалы кандайдыр бир ошол жерден бир иш бүтүрүү, клиент катары же болбосо кардар катары десек болот. Мисалы, бейтап ооруканадан дарыланат, врачтын же болбосо дарыгердин кызматын көрөт. Конок мейманканада эс алат, же болбосо мейманканадан кызмат көрөт десек болот. Демек, ошол орунда, ошол жерде эмне кылат, ошого дагы көңүл бурушубуз керек. Кийинкиси, түшүнүктөрдүн ирети боюнча байланыш. Так. Түшүнүк катары ар кайсы нерсе болушу мүмкүн, жандуу, жансыз, адам, жаныбар жана башка. Жана ирети дагы айырмаланып турушу мүмкүн. Мисалы, ирети болгондо биринчи, экинчи болушу мүмкүн, биринчи акыркы болушу мүмкүн, же биринчи анан ортодон 3-4 орун калтырып, мисалы, биринчи, бешинчи же биринчи, төртүнчү болуш керек. Демек, ортодо канча нерсе калып калды, канча нерсени өткүзүп жибердик, ошого дагы көңүл бурушубуз керек. Так, эми карагыла, бул жерде баш бармак, сөөмөй. Баш бармактан кийин сөөмөй, биринчи, экинчи десек болот. Марттан кийин апрель туура, өтүктөн кийин байпак. Так, туура. Өтүктөн кийин байпак.
жок, тескерисинче байпаккан кийин өтүк болуш керек болчу. Дарья деңиз ирет болуп эсептелбейт. Жаш кыз дагы эсептелбейт. Демек бул жерде туура вариант март, апрель. А варианты туура. Түшүнүктөрдүн даража байланышы. Даража. Негизи даража бул бир гана сынатоочу сөздөрдө эмес, ошондой эле идиштерде, курактарда дагы даража болот. Эми карагыла, даража өсүү деңгээли менен кетиши мүмкүн, же болбосо тескерисинче азаюу, кыскаруу деңгээли менен дагы кетиши мүмкүн. Ошондой иретте дагы кетиши мүмкүн. Ошого дагы көңүл бурушубуз керек. Мисалы, каалоонун күчөтүлгөн даражасы эңсөө, кетүү бааруу, күлүү жылмаюу, угуу сезүү, суусоо чаңкоо. Демек бул жерде суусоонун күчөтүлгөн даражасы бул чаңкоо. Өзүңөргө жазып алсаңар болот. Мисалы, дагы даража катары ирет деп кетсек, жылмаюу болот. Анын бир аз күчөтүлгөн даражасы күлүү. Күлүүнүн күчөтүлгөн даражасы бул каткыруу. Демек, ушундай иретте кетет. Муну дагы өзүңөргө жазып же эске сактап алсаңар болот. Мезгил боюнча даража болсо, мисалы, пай, кунан, бала, өспүрүм. Ал эми ушулардын тескерисинче төмөндөө даражасы болсо, бул кунантай, өспүрүм, бала. Демек, жайгашкан ордуна дагы көңүл бурушубуз керек. Азыр мындай кылалы, ооз эки көнүгүүлөрдү иштейбиз. Түшүнүк мезгилден баштадык. Сиздер чатка жазсаңыздар болот. Чаттан мен баарыңыздарды карап турам. Шашпай белгилейбиз, анткени деген ойлонуп анан белгилейбиз. Баарыңарга убакыт кенен эле негизи. Бул жерде негизги максат эң биринчи болуп жооп берүү эмес, негизги максат туура жооп берүү. Короз таң. Короз таң. Асы кыш январь, Б жумуш эрте, В күн түш, Г үкү түн. Үкү түн, дагы кимде кайсы вариант бар? А кыш январь, Б жумуш эрте, В күн түш, Г үкү түн. Урматтуу окуучулар, ооз эки окуу баарыңарга эле ыңгайлуу болуп атабы? Эгерде ыңгайсыз болуп жатса, мен сиздерге Телеграмдан сүрөтүн жөндөп алам. Ыңгайлуу элечи. Күн түш В дегендер бар экен. Караңыздар. Короз таңкысын, мисалы, таңдын символу десек болот. Мисалы, таң атканды биз короздун кыйкыйганы менен билебиз, же болбосо эртең менен этип тургандардын дагы корозго салыштырып, түндүн бир белгиси бул түндү ассоциация кылган жаныбарлардын бири бул үкү десек болот. Анткени деген, мисалы, түнкүсүн уктаган адамдарда үкүнүн көзүн жедиң беле деп айтылат. Негизи үкү түндө уктабайт. Г варианты туура болот. Күн түш. Күн түштө чыкпайт да, күндүн башталары менен таң атары менен күн чыгат да. Ошон үчүн Гсы туура. Экинчиси түн чырак. Түн чырак. Асы убакыт саат, Б жыл күн, В кыш тумак, Г сабак китеп. Кайталап жатам. Түн чырак. Асы убакыт саат, Б жыл күн, В кыш тумак, Г сабак китеп. Гсы. Туура вариант
бул жерде кыш тумак болот. Биз түндө чыракты колдонсок, кышында тумакты колдонобуз. Так, кийинкиси көк желе, жамгыр. Көк желе, жамгыр. А. Жарака талкалануу. Б. Кумурска жаныбарлар. В. Ой, дилбаян. Г. Суук, кыш. Так, кайталап жатам. Көк желе, жамгыр. А. Жарака талкалануу. Б. Кумурска жаныбарлар. В. Ой, дилбаян. Г. Суук, кыш. Сычы ГСВ же? Так, азыр. Көк желе деген эмне, ким билет? Жамгыр жаардын астын көк желе деп коебу. Мен ушундай түшүндүм да. Так. Так. Көк желе деген бул радуга. Орусчасы радуга. Демек, жамгыр учурунда же жамгырдан кийин көк желе пайда болот. Жамгыр учурунда көк желе пайда болот десек туура болот. Так, кыш учурунда суук болот. Так. Дилбаян, ой. Жок, кыз туруп экен, суук, кыш деген. Так, кийинкиси жут, кыйналуу. Жут, кыйналуу. А. Каникул, эс алуу. Б. Ынтымак урушуу. В. Спорт, жуткоо. Г. Табият коргоо. Так, жут деген эмне билесиңерби? Жут деген бул ачарчылык, жокчулук учурун жут деп коебуз. Ошондо жут учурунда кыйналуу болот деп сүйлөмөсөңөр болот. Так, А. Каникул, эс алуу. Б. Ынтымак урушуу. В. Спорт, журкоо. Г. Табият коргоо. А, Сэжей. Дагы кимде кайсы билеттер бар? Так. Чатка жазсаңар болот. Андан тышкары негизи көбүңөр активдүү катышсаңар жакшы болмок. Сабактын аягына чейин карайм, эч жооп бербеген окуучуну жок деп жазууга туура келет. Ошондуктан сөзсүз түрдө ойлогон оюңарды айта албасаңар дагы вариантка жазсаңар болот. Же болбосо кайсы аналогияны түшүнбөй калдыңар, сөзсүз түрдө сурагыла. Так, бул жерде туура вариант каникул, эс алуу. Так. Белек, майрам. Белек, майрам. Асы реклама, телевизор. Б. Тамаша, күлкү. В. Фонарь, түн. Г. Боз үй, көчүү. Так. Белек, майрам. Асы реклама, телевизор. Б. Тамаша, күлкү. В. Фонарь, түн. Г. Боз үй, көчүү. Асы. Эмнеге? Выс эмеспи же? Так. Себеби дегенде түндө фонарик берилет деп түшүндүм да. Ал высы да. Туура Ошол вариант высы. Карагыла, реклама, телевизор дегенде мындай болот. Майрам белек майрам учурунда берилет. Реклама телевизордон берилет. Бул орун болуп калды, карагыла. Же болбосо майрам деген бул кандайдыр бир процесс, кандайдыр бир активити деп койсок болот, Так, фонарь, түн. Фонарь түн учурунда берилет. Бул дагы кандайдыр бир мезгил.
колдонулат, так. Демек, бул б туура азаматсыңар. Кийинкиси шүүдүрүм таң. Шүүдүрүм таң. Асы бак, жаз. В бакыт, кубаныч. В ай, түн. Г шамал, түш. Шүүдүрүм таң. Б же В? Так. Nasıl? Туура вариант бул жерде ай түн. Ай түндө чыгат, шөлдүрүм таң да эртең менен болот. Так, кийинкиси. Түшүм күз. Түшүм күз. А кыр тоо. Б нан наабай. В уйку түн. Г саякат жыл. Кайталап чыктым. Түшүм күз. А кыр тоо. Б нан наабай. В уйку түн. Г саякат жыл. Туура вариант бул жерде уйку түн. Так, азаматсыңар. Кийинкиси чыккынчылык согуш. Чыккынчылык согуш. А өсүмдүк кеч күз. Б иш таптоо жумуш. В ынтымак туугандык. Г билермандык университет. Так, кайталап жатам. Чыккынчылык согуш. А өсүмдүк кеч күз. Б иш таштоо жумуш. В ынтымак туугандык. Г билермандык университет. Так. Эмнеге баарыңар В деп ойлойсуңар? Иш таштоо жумуш дегенчи? Так, карагыла. Чыккынчылык согушта болот. Бирок чыккынчылык деген бул кандай десем, негативдүү бир окуячы, негативдүү бир иш да. Демек, туура вариант бул жерде иш таштоо жумуш. Экөө тең негативдүү бир аракет дейли. Так, кийинкиси. Туман, компас. Туман, компас. Асы кашык, тамак. Б жамгыр, зонтик. В жаңылык, кабар. Г чач тарач, кайчы. Жамгыр, зонтик. Так. Кайталап жатам. Туман, компас. А кашык, тамак. Б жамгыр, зонтик. В жаңылык, кабар. Г чач тарач, кайчы. Туура вариант жамгыр, зонтик болот. Карагыла. Туманда биз компасты колдонобуз, жамгыр учурунда биз зонтикти колдонобуз. Карагыла. Мезгил, ал эми жаңылык, кабар деген. Негизи жаңылык менен кабар экөө тең синоним. Анан тышкары кабар деген бизде тилеп берүү. Кабарлардын тилеп берүү болушунан ошентип ойлошуңар мүмкүн. Бирок андай болгон күндө деле бул орун болуп калат. Демек, туура вариант бул жерде жамгыр, зонтик. Күндүз кой кайтаруу. Күндүз кой кайтаруу. Асы жаз, дарак отургузуу. Б чак түш, чөп чабуу. В шашке, казан асуу. Г түн конок тосуу. Асы. Так. Кайталап коеюн, башкалар үчүн. Күндүз кой кайтаруу. Асы жаз, дарак отургузуу. Б чак түш, чөп чабуу. В шашке, казан асуу. Г түн конок тосуу. Шашке тамак асуу эмеспечи? Эмнеге? Шашке деген кечки маалда Жок. же таң атканда. Жок. Ошо шашкени мен ойлойм да кечки маал депчи. Кечки маал тамак асабыз деп. Шашке бул эртең мененки
Же болбосо так, позднее утро деген билесиңерби орусчасы? Так, же болбосо эртең мененки саат 11-12 чамасы. 12 жетпеген убакытта бул шашке тамак деген бар. Поздний завтрак деп колдонулат. Так, мен жазылганым силерге көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Так. Мен бир артта калып калыптырмын демек. Шашке деген бул түшкө чейинки убакыт. Эми кайра оюңуз өзгөрдүбү? Так, туура вариант бул жерде Ооба, тарап. өзгөрдү. Так, кийинкиси. Жарыш, жан талашуу. Жарыш, жан талашуу. Асы кыш, үшүү. Б. Тест, кунт коюу. В. Уйку, түш көрүү. Г. Саякат, сарсанаа болуу. Кыш үшүү эмеспи? Так. Кимде кайсы варианттар бар? Так, жарыш, жан талашуу. А. Кыш, үшүү. Б. Тест, кунт коюу. В. Уйку, түш көрүү. Г. Саякат, сарсанаа болуу. Уйку, түш көрүү болобу? Так. Азыр башкалар дагы белгилесин, анан туура жообун айтам. Так. Тест, кунт коюу. Кыш үшүү, уйку түш көрүү ушул 3 вариант калды. Карагыла эми. Жарышта дайыма жан талашуу болобу? Кээде болот, кээде болбойт да. Демек андай болсо, кээде түш көрөбүз, кээде түш көрбөйбүз. Кээде кунт коебуз, кээде кунт койбойбуз. Кээде үшүйбүз, кээде үшөбөйбүз. Баары туура болуп калбадыбы? Башында сөзсүз үшүйбүз деши. Антип үшөй коебуз. Жарышта сөзсүз болобу же кээде болобу? Сөзсүз. Азыр сөзсүз карашыбыз керек экен да, эгер варианттарына карасакчы. Эмнеге карашыбыз керек экен? Варианттарына карасак, сөзсүз деп карашыбыз керек экен. Ошол нерсеге карайбыз да, анткени баардыгы эле ушундай нерсе болуп калбайбы? Так. Мезгил. Карагыла. Эми кыш бул мезгил, э? Уйку бул процесс. Туура вариант бул жерде тест, кунт коюу болот. Анткени деген тест менен жарыштын экөөнүн мындай маанилик жакын мааниси бар да, э? Так. Демек, туура вариант бул жерде тест, кунт коюу болот. Так. Кийинкиси. Кыш, тумак. Кыш, тумак. А. Токой, чатыр. Б. Күн, шам. В. Көл, кайык. Г. Унаа, бензин. Так. Кыш, тумак. Асы токой, чатыр. Б'сы түн, шам. В. Көл. Түн шамы же. Г. Унаа, бензин.
Карагыла. Кыш бул мезгил. Туурабы? Токой деген бул орун. Көл деген дагы орун. Уна деген дагы орун. Демек туура вариант бул жерде түн, шам. Б-сы туура. Лекция үйрөнүү. Лекция үйрөнүү. А. Ашкана тамактануу. Б. Китепкана окуу. В. Спорт залы чуркоо. Г. Каникул эс алуу. Б-сы. Шашпагыла. Так. Лекция үйрөнүү. Ашкана тамактануу. Китепкана окуу. Спорт залы чуркоо. Каникул эс алуу. Карагыла. Биз жаңы түшүнүк эмесин өттүк. Угуп жатам. Гыс эмеспи, анткени баары орун болуп атат да. Азаматсыз. Гыстан башка. Демек, карагыла. Эгерде мисалы бул теманы эстебей калдыңар, унутуп калдыңар, андай болгон күндө деле карагыла, ашканада тамактанабыз, бул дагы туура. Китепканада окуйбуз, бул дагы туура. Спорт залында чуркайбыз, бул дагы туура. Каникулда эс алабыз, бул дагы туура. Эми андай болсо, баары туура болсо, эмне айырмачылыгы бар деп караганда лекция бул кандайдыр бир процесс, мезгил. Ашкана, китепкана, спорт залы бул орун. Каникул бул дагы бир мезгил. Демек туура вариант Г-сы. Так, кийинки мисалда мейман, мейманкана. Мейман, мейманкана. А. Тамак, ашкана. Б. Бейтап, оорукана. В. Банкир, банк. Г. Президент, мекен. Б-сы. Так, башкаларына жооп беребиз. Так. Туура вариант. Бейтап, оорукана. Мейман, мейманканада кызмат көрөт. Бейтап, ооруканада кызмат көрөт. Так, кызмат алуу, анан кызмат көрүү деген нерсени сөзсүз эстеп калгыла, ушуга карата белгилейсиңер. Так, жайлоо, мал багуу. Жайлоо, мал багуу. А. Токой, от жагуу. Б. Сарай, чөп чабуу. В. Боз үй, эс алуу. Г. Базар, соода кылуу. Гысы. Базарда соода кылабыз. Эме жайлоодо кой кайтарабыз, мал багабыз да. Туура. Так, кийинкиси кампа, буудай. Ангар, учак. А-сы, Б-сы, күзөтчү, саат. В. Сай, таш. Г. Жамгыр, суу. Так, кампа, буудай. А. Ангар, учак. Б. Жооп бербей тургула баарыңар. Күзөтчү, саат. В. Сай, таш. Г. Жамгыр, суу. Ангар деген эмне? Ким билет? Биз машиналарды кайсы жерде сактайбыз? Автоунааларды. Гаражда сактайбыз, Ангар болсо бул учактарды сактай турчу бир гараж десек болот. Сактаган бир гараж. Так. А варианты туура окуп атканда. Ангар деген сөздү өзүңөргө жазып алгыла сөзсүздөрдө. Так. А-сы туура, азаматсыңар. Кийинкиси китеп, китепкана. Китеп, китепкана. А-сы бак, дарак. Б-сы гүл, гүлзар. В. Чыны, идиш аяк. Г. Тамаша, куудуу. Так, гүл, гүлзар. Туура вариант, азаматсыңар. Концерт, театр. Концерт, театр. А-сы тополоң, базар. Б. Сүт, уй. В. Сабак, класс. Г. Той, жашоо. В-сы. Так, концерт, театр. А. Тополоң, базар.
Б. Сүт, уй. В. Сабак, класс. Г. Той, жашоо. Туура вариант бул жерде сабак, класс, Так, концерт театрда болот, сабак класста болот. Так, акыр, шакел. Акыр, шакел. Асы автомобиль, радио. Б'сы устакана, таарынды. В. Ашкана, устукан. Г. Алма, данек. Так. Акыр, шакел. Алма Акыр данек. эмне билесиңерби? Ооба, малдарга чөп салынчу жерде акыр деп коет да. А Шакел шакел деген ошол калдыктары болуп калбайбы? Шакен деген бул сүттүн калдыктары. Азамат. Эми таарынды деген эмне билесиңерби? Жок. Так. Жанагы жыгачтардын таарындысы деп коет го. Устаканада бир нерсе кылгандан кийин жыгачтардын таарындысы калат, Майда жанагы нандын күкүмүндөй болуп, жыгачты өгөлөгөндө жана аралаганда калган майда болуп калган жыгачтын бөлүктөрүн, күкүмдөрүн таарынды дейт. Так. Эми кайсы вариант туура деп ойлойсуңар? Акыр, шакел. А. Автомобиль, радио. Б. Устакана, таарынды. В. Ашкана, устукан. Г. Алма, данек. Б'сы. Устакана, таарынды, туура. Так, таарынды деген сөздүн да жазып алсаңар болот. Ырдоо, сахна. Ырдоо, сахна. А. Чайноо, сагыз. Б. Тепсөө, кире бериш. В. Чуркоо, короо. Г. Ойноо, балдар бакчасы. Так. Г. Гс туура, азаматсыңар. Диктор, радиостудия. Диктор, радиостудия. А. Камчы, боз үй. Б. Кооду, комедия. В. Учкуч, учак. Г. Кардар, дүкөн. Көңүл бура турчу нерсе, диктор радиостудияда эмне кылат? Иштейт. А. Итеп этип иштейт да. Б. Кооду, комедия. В. Учкуч, учак. Г. Кардар, дүкөн. Так, туура вариант бул жерде учкуч, учак. Так, карагыла. Учкуч учакта кызмат берет же иштейт. Диктор радиостудияда иштейт. Ал эми кардар дүкөндөн кызмат алат. Иштебейт, кардар дүкөндө. Ушул нерсеге дагы көңүл бурабыз. Арал, деңиз. Арал, деңиз. А. Көл, кургак. Б. Кум, чөл. В. Дарак, токой. Г. Арык, талаа. Кайталап калсың жака. Арал, деңиз. Асы көл, кургак. Б. Кум, чөл. В. Дарак, токой. Г. Арык, талаа. Б'сы го. Так. Карагыла. Деңизде арал болот десек, кургакта көл болот. Так, чөлдө кум болот, токойдо дарак болот, талаада арык болот. Так, Всы болбойт, анткени дарак деген орун эмес. Так. Негизи деңиздин ортосунда негизи арал болот, Так. Чөлдө кум болот.
Силер кургак дегенди эмнени түшүндүңөр бул жерде? Кургак дегенде мындай кургак эле жерди. Кургак жердин ортосунда көл болот. Демек карагыла, деңиздин ортосунда арал болот, кургак жердин ортосунда көл болот. Ушул вариант туура. Карагыла, арал деңиз дагы бул географиялык орун, географиялык бир жер. Туурабы? Географиялык түшүнүк. Көл дагы, кургак жер дагы бул географиялык түшүнүк. Асы туура болот. Так, пенал, калем. Пенал эмне экенин билсеңер керек, э? Так, А. Унаа, гараж. Б. Чөнтөк, кол. В. Кулпу, ачкыч. Г. Портфель, дептер. Так, пенал, калем. Кысы. Унаа, гараж. Неважно. Б. Чөнтөк, кол. В. Кулпу, ачкыч. Г. Портфель, дептер. Гысы пенал карандаштарды пенальга салабыз, дептерлерди портфелге салабыз. Азаматсыңар. Так, кийинкиси. Чабак уруу, көл. Чабак уруу, көл. Асы. Күнгө кактануу, чөл. Б. Жашынма койноо, токой. В. Кино көрүү, кинотеатр. Г. Гүл терүү, тоо. Так. Чабак уруу, көл. Асы. Күнгө кактануу, чөл. Бсы. Жашынма койноо, токой. Всы. Кино көрүү, кинотеатр. Гсы. Гүл терүү, тоо. Карагыла. Чабак уруу деген эмне? Сууда сүзүүнү чабак уруу деп коет да. Дагы башка? Машыгуу. Чабак уруу деп жанагы кичинекей лодкалар болот го. Ошолорду чабактары болот, мындай узун палкалары болот десек, ошо менен жылдырабыз, э? Ошону дагы чабак уруу деп коет. Так. Эми карагыла. Аны белгилеңдер. Күнгө кактануу, чөл дегендер. Чөлдөн күнгө кактансак эмне болот? Чөлгө күнгө кактануу үчүн барбайбыз да, ал жактан мүмкүн эмес да. Ооба. Бирок чөлдөн күнгө кактансак эмне болот? Элестетип көргүлөчү. Күйүп калабыз. Күнгө кактанганда күйөбүз, бирок бизге карагыла. Чөлдүн абасы менен деңиз же көл жайгашкан жердин абасы эки башка. Деңиз же көл жайгашкан жерде аба бир аз нымдуураак болот. Ал эми чөлдө тескерисинче шамал менен кошо күнгө күйүп калабыз да. Бул терибизге, организмге аябай зыян болгон күйүү. Ошондуктан чөлгө барганда тескерисинче аябай денени полностью толук жапкан кийимдерди кийишет. Так, туура вариант бул жерде кино көрүү, кинотеатр. Негизгиси биз кинотеатрда кино көрөбүз да, ал жактан и так башка эч нерсе кыла албайбыз. Так, ымыркай, бешик. Ымыркай, бешик. Асы. Окуучу, мектеп. Бсы. Куудул, театр. В. Циркач, цирк. Г. Дүкөнчү, дүкөн. Кайталап жатам. Ымыркай, бешик. Асы. Окуучу, мектеп. Бсы. Куудул, театр. В. Циркач, цирк. Г. Дүкөнчү, дүкөн. Туура вариант. Нази, кайсы вариант туура дейсиз? Так, туура вариант. Циркач, цирк дегендер. Циркач деген циркте иштейт да. Ымыркай, бешикте иштейби?
Мен оюнча А варианты. Эмнеге? Бул жерде өзү тартиби болуп атат да. Ымыркайды 5ке салабыз, окуучу мектепке барат. Так, ымыркай 5тен өсүп жетилет десек болот. Окуучу мектептен өсүп жетилет. Асы туура. Так. Кийинкиси талкуу, чечим. Талкуу, чечим. Асы ойноо, жыгылуу. Б. Бышыруу, эт. В. Ойлонуу, дил баян. Г. Кайталоо, билим. Так. Талкуу, чечим. Биринчи талкуулайбыз, анан бир чечимге келебиз, иреттик байланыш. Асы ойноо, жыгылуу. Б. Бышыруу, эт. В. Ойлонуу, дил баян. Г. Кайталоо, билим. Ойлонуу, дил баян. Так. Туура вариант. Ойлонуу, дил баян болот. Так. Биринчи ойлонобуз, анан дил баян жасайбыз, Так, азаматсыңар. Кийинкиси эгүү, оруу. Эгүү, оруу. А. Жай, күз. Б. Ой, кыймыл. В. Нан, буудай. Г. Жамгыр, суу. Так. Эгүү, оруу. А. Жай, күз. Б. Ой, кыймыл. В. Нан, буудай. Г. Жамгыр, суу. А сылыжы. Эмнеге? Эккенинен кийин Жайында эгип, анан күзүндө кайра ооруп алабыз, ошентип ойлодум да. асы анда. Жай, күз деген вариантпы? Ошентип ойлодум да. Туура вариант бул жерде жай, күз болот. Так. Ой, кыймыл деген. Ой, кыймыл деген бул жерде ойлонгон нерсенин баарын эле кыймылга ашыра, кыймыл аракетке иш жүзүнө ашыра бербейсиң, Так. Нан, буудай. Биринчи буудайдан нан жазылат да, ошондуктан орун алмашып калган. Так. Проект, имарат. Проект, имарат. А. Фильм, телевизор. Б. Акча, калькулятор. В. Ниет, иш. Г. Тазалык, суу. Ниет иш. Азамат. Анткени биринчи проект түзөбүз, анан имарат салабыз, биринчи ниет кылабыз, анан иштейбиз. Туура. Так, менде кайсы окуучулар кайсы вариантты жооп берип атат? Кайсы окуучулар активдүү катышып атат? Кайсы окуучулар катышкан жок, такыр жооп берген жок, баары көрүнүп турат. Кайсы окуучулар сабактын башында келди, кайсылары ортосунда келди, кайсылар башында кайра чыгып кетти. Мага баардыгы көрүнүп турат, ошондуктан активдүү катышабыз. Кийинкиси. Так, топчулануу, кийүү. Топчулануу, кийүү. Асы үшүү, от жагуу. Б. Чайноо, жутуу. В. Жыгылуу, жүгүрүү. Г. Жыйноо, күбүү. Бысымы? Чайнап анан жутабыз да. Топчуланып анан үстүбүзгө кийилет да. Биринчи кийебиз, анан топчуланабыз да. Орун так иретин тура тургула. Биринчи кийебиз, анан топчуланабыз да. Демек орду туура эмес жайгашкан. А. Үшүү, от жагуу. Б. Чайноо, жутуу. В. Жыгылуу, жүгүрүү. Г. Жыйноо, күбүү. Жыйноо, күбүү. Акылай эмнеге? Жок, бул жерде туура эмес кылдым, мен орун алмаштырдым. Жыйноо күбүү эмес, күбүү жыйноо болгондо туура болмок экен. Так. Мен силерге бир нерсе айтайынбы? Жанагы тесттин жолу келет го. Мисалы, контролдук тест жазасыңарбы, же кандайдыр бир сынакка катышасыңарбы, тесттин жолу келет, жообун көрөсүңөр. Мен
Ушуну ойлонуп турам, буну белгилеп койгомда көрсө эң башында туура белгилеген турбаймынбы деген оюучулар көп болот го, э? Биринчи туурасын ойлоп туруп, анан экинчи туура эмесин белгилеп койгондойчу. Азыр акыл айтсам атабы ошондой болду да. Карагыла. Биринчи кийебиз, анан топчуланабыз. Жыгылуу деген экөөнүн иретке коюу туура эмес да. Анткени жүгүргөн баардык адам эле жыгыла бербейт. Это очень редко, э? Так. Туура вариант күбө жыйноо. Карагыла. Топчулануу күйүү бул эмне менен байланышкан? Кийим-кече менен байланышкан. Жыйноо күбө дагы эгерде мисалы кийимди алсак, биринчи күбүп туруп анан жыйнайбызбы? Бүтөйбүзбү мисалы? Жок, жыйнайбыз анан көбөбүз да. Эмнеге? Мисалы үчүн тасмалды алсак делечи. Биринчи тасмалдын баарын жыйнайбыз, анан эшикке күйүп коебуз го, эгер мындай жерге салынган тасмал болсочу, материал же болбосо ушундай болсо. Кийимди алсак, Эми кийимди алып көрсөң чаң болуп калды да, аны күйүп туруп анан жыйнайсың да, эже усулбайын деп атат да. Сен тасмалды майнай кылып алышың керек. карагыла, бул жерде башка варианттар туура эмес. Анткени деген ирет боюнча биринчи кийебиз, анан топчуланабыз да. Туурабы? Демек, күбө жыйноо айтып атпаймынбы? Топчулануу күйүү дагы бул кийим менен байланышкан. Гысына биз башка мисалды албайбыз. Кийимден башка эч бир мисалды албайбыз. Бир эле кийим. Күбө биринчи кийимди күбөбүз, анан жыйнайбыз же бүктөйбүз десек болот, э? Так, карагыла. Эми суроо. Күбө менен силкүүнүн айырмасы барбы? Күбө менен силкүүнүн айырмасы барбы? Кандай айырмасы бар? Бир нерсени күбөбүз, аны силкпейбиз да жөн эле күбөбүз. Силкүү дегенди билбейм, чыкса экөөнүн айырмасы бар да, бирок мына түшүндүрө албай атам. Өзүм түшүнүп атам. Так. Кимде дагы кандай жооп бар? Күбө менен силкүүнүн айырмасы эмне? Айырмасы жок го эже. Мына бир нерсени күйүп келчи, бир нерсени силкип келчи деп экөө бирдей эле мааниде айтылат го. Кандай кийимди күбөбүз дагы, кандай кийимди силкейбиз? Суу кийимди силкейбиз, кургак чаң кийимди күбөбүз да. Карагыла. Туура азаматсыңар. Так. Силккенде биз суусун чыгарганга аракет кылабыз. Күйгөндө биз анын чаңын же кирин чыгарганга аракет кылабыз. Айырмасы ушуда. Так, кийинкиси. Камчылануу минүү. Камчылануу минүү. Асы сүзүү чөмүлүү. Б'сы айдоо жүрүү. В тешүү оюу. Г кечигүү шашуу. Так, камчылануу минүү. Асы сүзүү чөмүлүү. Б айдоо жүрүү. В тешүү оюу. Г кечигүү шашуу. Асы эже. Так. Башкалар да жооп берсин, анан айтам, кайсы вариант туура экенин. Жооп беребиз. Асыл сиздин оюңузча кайсы вариант? Так, айтып алып жатам. Камчылануу минүү. А сүзүү чөмүлүү. Б айдоо жүрүү. В тешүү оюу. Г кечигүү шашуу. А варианты. Дагы башкаларга жооп беребиз. Так. Туура вариант бул жерде. Бир нерсени сурайынчы. Камчылануу минүү. Кандай иретте кетет? Биринчи минүүбү же камчылануубу? Биринчи атты минебиз, анан камчылайбыз. Демек тескери иретте жайгашкан, э? Так, чөмүлүү деген эмне?
Сууга чөмүп кетүү деген. Сууга түшүү. Чөмүлүү деген. Чөмүлүү, чөгүп кетүү деген мааниде колдонулабы же башка маанидеби? Мен туура эмес түшүнүп отурум. Чөмүлүү деген сууга түшүү деген мааниде экен. Суга, так. Мындай да. Сүзүү чөмүлүү эми ошонун ирети кайсынысы? Биринчи, чөмүлүү биринчиби, сүзүү биринчиби? Чөмүлүү. Так. Карагыла. Биринчи сууга киргенде сүзгөндү билгендер билсе керек. Биринчи чөмүлүү. Чөмүлүү деген суу мисалы ушул деңгээлде болсо, демек сууга полностью кирүү, толугу менен сууга кирүү. Анан сууга толугу менен кирип анан сүзө баштайбыз да. Демек, ирети боюнча биринчи чөмүлүү, сүзүү. Демек, А варианты туура. Минүү, камчылануу, чөмүлүү, сүзүү. Так, чөмүлүү башка, чөгүү башка экөө сөздөрдө айырмасын белгиле. Кийинкиси учурашуу, маектешүү. Учурашуу, маектешүү. Асы жуу, тазартуу. Бсы бышыруу, тамактануу. Всы издөө, табуу. Г адашуу, жаңылуу. Так. Учурашуу, маектешүү. А жуу, тазартуу. Б бышыруу, тамактануу. В издөө, табуу. Г адашуу, жаңылуу. Так, башкалар жооп беребиз. Бсы. Так. Адашуу, жаңылуу. Айырмасы эмне? Экөө иреттик байланышпы, же күчөтмө даражабы, же синонимби? Синоним менен койчу. Быс эмеспи? Мен ушундай ойлоп атам да. Б же В? Эми карагыла. Бышыруу, тамактануу калды, анан издөө, табуу калды. Кайсынысы туура? Бысы го. Анткени бышуу анан тамактануу болсо туура болмокпу дейм да. Так. Тиги издеген нерсени таап атасың да. Бышуу, тамактануу болсо, бышуу болсо эмне? Тамак, тамактануу болсо эмне? Ким? Адам. Эки кыймыл-аракет, эки башка нерсе тарабынан аткарылып калып атпайбы? Бышыруу дегенде адам бышырат, тамактанганда да адам тамактанат. Так, туура вариант бул жерде Бсы болот. Анткени издөө, табуу дегенде мисалы учурашкандан кийин биринчи учурашып туруп анан маектешесиң. Учурашып туруп анан кайра коштошуп кетип калбайсың да. Бул эми негизи этикада андай нерсе жок. Бышыруу, тамактануу. Издеген нерсеңди дайыма эле таба бербейсиң. Демек, туура вариант жерде Б. Так. Тамакты бышыргандан кийин коюп койбойсуң да, сөзсүз түрдө тамактанасың. Демек, экинчи кыймыл-аракет ирети боюнча канчалык деңгээлде, канчалык ыктымалдуулукта ишке ашат. Көп ыктымалдуу болгон бул учурашуу, маектешүү, анан бышыруу, тамактануу болот. Анан эми издеген нерсенин табуу ыктымалдуулугу 50-50 десек болот, Так. Жеңүүчү, талапкер. Жеңүүчү, талапкер. Асы өсүмдүк, гүл. Б кымыз, саамал. В китеп, брошюра. Г арстан, мышык. Так. Талапкер. Так. Жеңүүчү, талапкер. Асы өсүмдүк, гүл. Б кымыз, саамал. В китеп, брошюра. Г арстан, мышык. Бсы. Башка кимде кандай жооп бар? Каухар, Нурайда асыл жооп бериптир. Так, Каухар, Нурайда да жооп бериптир. Каухар жооп беребиз.
Высы болот го же. Б же В? В. Карагыла. Жеңүүчү талапкердин ортосунда кандай байланыш бар? Биринчи, айта бер. Кемүүчү. Эки. Жеңүүчү демек, биринчи талапкер болот, анан жеңүүчү болот, Так, биринчи адам талапкер катары катышат, анан ошонун арасынан жеңүүчү болуп чыгат, Демек, иреттик байланыш болгон кемүүчү иретте, төмөндөгөн иретте. Так. Китеп брошюра. Биринчи брошюра болуп чыгат, анан китеп болуп чыгат дегениңер туура эмес. Анткени брошюранын колдонуу максаты башка, колдонулуу максаты, китептики башка. Экөө болгону түр маалымат берүү үчүн мүмкүн жөн гана бир канцеляриялык товардын түрү десек эле болот. Так, анткени брошюранын максаты башка, китептин максаты башка. Так, кымыз саамал деген туура болот, анткени баардык биринчи саамал болот, баардык жылкынын бээнин сүтү, анан кымызга айланат, Саамал бул эң биринчи саап алгандагы свежий сүтү десек болот. Эми кымыз аны биз ажытып кымызга айландырабыз, Биринчи саамал болот, анан кымыз болот. Биринчи талапкер болот, анан жеңүүчү болот. Демек, туура вариант бул жерде Бсы. Теңдөө, салыштыруу. Теңдөө, салыштыруу. А. Тазалоо, тирдетүү. Б. Кезиктирүү, учурашуу. В. Үйрөнүү, билбөө. Г. Аралаштыруу, кошуу. Кайталап жатам. Теңдөө, салыштыруу. А. Тазалоо, кирдетүү. Б. Кезиктирүү, учурашуу. В. Үйрөнүү, билбөө. Г. Аралаштыруу, кошуу. Гысы. Гысы же? Гысы же. Так. Жалаң кыздар эле окуп атабызбы биз эмне? Нейсе, кыздар жакшы бала алат да деп азыр тамашалап коеюн, Так. Карагыла. Салыштыруу, теңдөө. Кайсынысы биринчи аткарылат? Салыштырабыз, анан теңдейбиз. Салыштыруу биринчи аткарылат, анан теңдейт. Эми учурашуу, кезиктирүү. Кезиктирүү, учурашуу кайсынысы биринчи аткарылат? Кезиктирүү анан Учурашабыз. Азаматсыңар. Аралаштыруу, кошуу кайсынысы биринчи аткарылат? Кошуу анан аралаш. аралаштырабыз. Азаматсыңар. Демек, туура вариант Г. Так. Сабак, танапис. Сабак, танапис. А. Жумуш, айлык. Б. Жарнама, соода. В. Той, оюн-зоок. Г. Спектакль, антракт. Гысы же. Спектакль, антракт. Гысы. Азаматсыңар, демек, спектакль, антракт туура. Так. Дүйшөмбү, жекшемби. Дүйшөмбү, жекшемби. А. Январь, февраль. Б. Сөөмөй, чыпалак. В. Кире бериш, төр. Г. Жай, жаз. Сөөмөй, чыпалак. Бериштир. Сөөмөй, чыпалак. Так. Дүйшөмбү, жекшемби. Ортосунда кандай байланыш бар? Ортосунда деген калыпай дүйшөмбү, шаршемби, шейшемби дегендерчи. Өсүү байланыш. Анын башталышы жекшемби, бүтүшү. Аягы, башы анан аягы, Башы анан аягы. Эми сөөмөй, чыпалак, январь, февраль, кире бериш, төр, жай, жаз калды. Карагыла, январь, февраль биринчи, экинчи болуп калып атат. Сөөмөй, чыпалак ортосуна канча калып атат? Сөөмөй деген эмес да, экинчиде. Экинчи анан бешинчи болуп калып атат. Жай, жаз болсо тескери болуп калып атат. Кире бериш, төр туура болот бул жерде. Анткени кире бериш үйдүн башталышы, төр аягы. Так, Бсы туура болот. Так.
Көрүү, таң калуу. Көрүү, таң калуу. A'сы чарчоо, эс алуу. Б үйрөнүү, эстеп калуу. В кайгыруу, ойлонуу. Г жаңылуу, адашуу. Үйрөнүү, эстеп калуу. Ас эмеспи жей? Көрүү, таң калуу. А чарчоо, эс алуу. Б үйрөнүү, эстеп калуу. В кайгыруу, ойлонуу. Г жаңылуу, адашуу. Так, туура вариант. Бсычы? Үйрөнүү издеп калуу. Эмнеге? Биз биринчи көрүп туруп кана таң калабыз да. Бир нерсени үйрөнүп Мен мындай деп түшүндүм да. Көргөн нерсени кээде таң калбай деле калышы мүмкүн да. А үйрөнгөн нерсени кээде эстебей деле калышы мүмкүн да. ооба. Так, туура вариант. Анда бул жерде эгерде мисалы дайыма эле эстеп калабыз, дайыма эле болот болбойт деген ыктымалдуулукту алсак, бул жерде Б варианты үйрөнүү, эстеп калуу туруп отур. Экен чакчаганда эс алабыз көпчүлүк учурда, Так, ушуну менен жыйынтыктайлы. Так, кечээ тест жаздык, Көз тест. Суроолор барбы? Жок. Так. Баардыгы түшүнүктүү? Ооба. Ооба же. Так, ушу мен записьти окутом, бирок сабактан чыкпай турабыз, анткени жоктомо кылам, Бир мүнөт.